Кол чабуулар. Үй алуу үчүн 3 кадам. Биринчиси, документтериңизди тапшырып, биздин агенттик менен келишим түзөсүз. Ал эми экинчиси үй тандоо процесси болот. Үчүнчү кадам банк менен согласовать этип, үйдүн документтери текшерүүдөн толугу менен юридикалык текшерүүдөн өтүп, сделканы өткөрөбүз. Ал эми кардарларыбыздын ачкычын тапшырганда дагы өзүбүз келебиз. Ал эми бүгүн болсо кардарыбыз ушундай домдон сонун квартира алган. Биз менен бирге болуңуздар. Кардарыбыздын ошол айтып өткөн этаптарды кантип басып өттү, кандай процесстер болду, канчага алды үйдү сиздерге толук айтып өтөбүз. Үй алуу үчүн 3 кадамды басып өтүшүңүздөр керек. Кардарыбыз биздин агенттикке келип, биринчи кадамды басып, документтерин тапшырып, биздин агенттик менен келишим түзгөн. Келишим түзгөндөн кийин банктан одобренияны күтүштү. Одобрение болуу узагыраак болду, себеби кардарларыбыз 3-4 иштесе дагы айлыктары аябай аз болду. Ошондой аз айлык менен 11 миллион 500 одобрение алып берген Самара Нарматовага кол чабуулар. Себеби наракты карап ыйлап, биякты карап күлүп, Назира эженин сөздөрүнүн баарын көтөрүп, анан Назира эже экөөбүз договорду бузмакчы да болдук. Иштеше албайбыз, ошо орустарыңызды мактайсыз. Мен орустардан деле жакшы иштейм. Анда орустарыңызга бара бериңиз деп мен дагы көгөрүп, бир күн ошентип уктадык. Эртеси күнү ойгонуп, койчу ошондой чоң эжени тартып койдум. Үй алып беребиз, аракетибизди кылалы деп. Анан кийин эртеси күнү мен бирөөнүн маанайын түшүрсөм, өзүмдүн дагы маанайым түшөт, Назира эже. Бул ар бир адамда эле болсо керек. Ошон үчүн бирөөнүн маанайын түшүрөрдөн мурун ойлонуп көрүшүбүз керек. Өзүбүздү ошол адамдын ордуна коюп көрүшүбүз керек. Эртеси күнү чалуу эле кечирим сурап, кайра ишибизди уландырдык. Анан 11 миллион 500 одобрение чыкты. Бул квартираны 10 миллионго тандашты. Негизи 11 миллион 500гө алсак болот эле. Бизде убакыт дагы өтүп атат да, тынбайт. Анан үй тандоо процессинде бул экинчи этап болуп айтылат. Экинчи кадам деп айтайын. Экинчи кадамда Назира эжелер бизге жардам берип, өздөрү дагы үйлөрдү барып көрүшүп, анан үйлөрдү тандап алышты. Үйдүн ушул квартиранын ситуациясын айта кете турган болсом, үйдүн баасы 10 миллион. Московская область, поселок Дрожно болуп калат. Дрожно. Айына төлөмү 192 миңден чыкты. Проценттик ставка 22,75% болду. Ал эми экинчи этапта кардарларыбыз бизге өздөрү келип, ушул квартираны көрүп, будан башка квартираларды дагы көрүштү. Ачкычыңызды сизге тапшырам. Рахмат. Ушул квартиранын ээсисиз. Бүгүн ачкычыңыздарды алып, чындыгында өзгөчө кубанычтуу күн бүгүнкү күн. Саткандар дагы сонун кылып айткан нерселерин баарын таштап, бардак кылбай баарын жыйнаштырып, сонун кылып кетишти. Бул дагы баягы сонун. Мусорун дагы таштабат бардыгын. Рахмат, Самара. Экинчи этапты өткөндөн кийин үчүнчү этап бар. Үчүнчү этапта оформление болот. Үйдүн документи банк менен согласование болот, бардыгы даярдалды.
биринчи обегиңиздер баары даяр болуп, обег согласовать эткенден кийин продюсер отказ кылып койду. Ооба, отказ кылып койду. Отказ кылып койгондо дагы бир сыра эмне болуп атат, эмнеге менин ишим жүрүшпөй атат деп бир аз маанайлар түштү дагы. Бирок ошол эле моментте Назира эжеге айттым. Назира эже мынтип айтып калды: мен однокомнатный болсо деле карай берейинчи, однокомнатный болсо деле ала берем деди. Бирок Назира эжеге мен мынтип айттым: Назира эже, буюрса сонун жакшы эле квартира Ошентип айткан. аласыз, андай дебеңиз дедим. Анан хорошо, анда үй карайлы деп жакшы маанайда кетишти, дагы уландырышты. Назира эжелер үй карап аткан маалда мен дагы жардамчыларым отпускада болуп, мен түспөйт этпей аттым. Өзүң ооруп калдың. Өзүм ооруп да калдым ошол кезде. Үйлөрдө өздөрү барып көрүп атышты арасында, биз жардам берип аттык. Ошентип баягы эч кандай силер иштебедиңер же болбосо силер мынтпедиңер деген бир сөз болгон жок. Только алдыга чогуу биргеликте аракет кылдык. Ушинтип жыйынтыгында ачкычын алып отурат. Өзү негизи үй алам деген инсандар эң биринчи сабырдуу болуш керек да. Сабыр болсо сөзсүз жыйынтык болот. Анан кийин баштаган ишин аягына чыгара албай эле бирөөнү күнөөлөп, ушундай кылгандар дагы бар. Мисалы мен менен договор түзүп алып туруп, аягына чыгара албай, токтоп туралы, мындай кылалы деп совет берсең укпай кеткендер деле башка жакка барып кыйрап кеткен эмес да. Же болбосо барып эле башка жактан үй алган эмес. Демек, биз ар бир мекендештин ситуациясына карап, ишине карап, документтерине карап, анан аракет кылабыз. Эң башкысы одобрение болсо, анан ушундай үйдүн ээси болосуздар. Сиз айта кетиңизчи биздин агенттикке бүгүн кубанычыңыз кандай? Рахмат Самара, жамаатыңа рахмат, баардыгыңарга аракет кылдыңар, жүгүрдүңөр. Кичине барабызда тааныштуу болуп кетти анча мынча. Жок, ал тааныштар сонун эле тааныштар. Ал тааныштар болбосо, Назира эже мен орустарга салган үйдү үй албай калат эле. Сабырдуу болдук, баардыгын күттүк. Кудайга буйруса жакшы үй туш келди пешенебизге. Ооба. Рахмат жамаатыңарга. Балкондору чоң, комнаталар чоң, жакшы. Общий квадрат метри канча? 56 56 көбүрөөк да, 56 көбүрөөк. Балкону менен 60 да. Рахмат Самара. Силерге не дейм, биз ишиңерге ийгилик баардыгыңарга. Ушинтип Самардан коркпой деген үй ала бергиле. Сабыр кылсаңар баардыгы болот экен. Главный сабырдуулук керек экен да. Анан ишеним керек экен. Назира эже, сиз жакшы сүйлөйсүз. Сиз сүйлөп кетиңиз. Бүгүнкү сезимдериңиз кандай болуп атат? Бүгүнкү сезимдерди сөз менен айтып мындай жеткире албайсың. Биринчиден ушу күнгө жеткирген Аллага шүгүр. Экинчиден силерге рахмат. Биринчи баштаганда баягы YouTube'дан көрүп барганбыз биз. Анан чалым көргөн аябай көп көрдү бул. Анан бул үй алайлы десе мен коркот элем, төлөй албай калабыз депчи. Анан кийин 3 жыл айттыңызбы? Анан чалым айтты: "Эй, мынанча мына квартирага мынанчадан төлөп атасыз. Кошсок ушу өзүбүзгө аябынан накопление 100 миңден" деди. Анан мен жүрөдүм, кийин анан акча онун астында акча болот экен, кете берет экен да. Акча кете берет экен. Канча көп кармасаң ошончо расход болот экен. Анан сага бардык экөөбүз. Ошондойм баягы коркуп бардым да. Себеби бир кыргыздар кедала кылып койгон биздечи, өзүбүздүн жакшы таанышыбызчы. Айтып бердиңиз. Ошону анан ошодон кийин алиги сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет деп анан сага барып эме кылдык. Анан чалым айтты. Мен баягындан кийин корком да баары бирчи. Анан чалым айтты: "Ишениш керек" деди. Анан кийин мен да кылсам сен өзүбүздүн кыз экенсиң. Сүрүштүрсөм ата энеңен бери таанып. Анан неменин баягы сиңдиң бар эле го. Оразайым Нарматованын атасы менен атам Куршатта бир палатада жатып лечение алышкан экен. Анан караңыз. Лечение алып, анан атам айтып калды: "Бул жакшы адамдар экен" деди. Абасы менен мен жаттым деди, ошо Оразайым келип кетти ушул жерге деди. Кызым деди, жакшы адамдардын баласы деле жаман болбойт деди. Ар нерсеге бир кадам коердо ойлонуп туруп, коркпой кадам коюш керек, өзүңө ишеним артыш керек. Максат койдуңбу, ошону до конца чыгышың керек, болбосо неме кылба деп ошентти. Анан бул мен көбөй атам дейм десем, анан кийин анан барып дагы кайра сени менен сүйлөштүк. Биз билесиңби 2-3 жолу бардык, дагы барганбыз. Анан барып анан
сен менен сүйлөштүк, анан сразу эле ошол жерде эме кылдык. Договор түзүлдү. Договор түзүлдү сразу эле. Баягы уктум да эми Мм. биздин ана кызыл менен неме жакын эле да Жакын эле аралыгы. да. Ооба да. Жамандык жакшылыгыбызды бири бирибизге барып эле турат экенбиз. Ооба. Анан ал жерде договор түзгөндөн кийин анан үй издей баштадык экөөбүз. Чалым экөөбүз эч кимге айтпай эле өзүбүзчө эле үйүбүздү чалып. Айрылып Щербинкадан бардык. Биздикилер бирок үй аябай бат көтөрүлдү. Байкадыңбы Самара? 3 айдын Аябай ичинде бат көтөрүлдү. аябай бат көтөрүлдү. Аябай бат көтөрүлдү. Себеби азыр мурда Москвадан 7-6-8 миллионго үйлөр Ооба, жөн эле чыкчу. Эчтеке жок азыр 11 рынокто. миллионго Если жок. 8 миллион деп терсең, Москванын ичинде эчтеке Жок жок. болуп калды. Ушундай болуп калды 2 комната. Щербинкада биз биринчи неме кылганда Щербинкада бар эле. Биз о жерде тоготкон эмеспиз. Кийин Москваны тытып бүткөндөн кийин Щербинканы карасак уже Щербинка дагы жок. Аябай акыркы 3 айда кымбат. Квадрат метри дагы Щербинканын 2 комната 47 квадрат метр. Щербинканы да көрдүк да, метронун жанындагы Щербинкада ходовой жерге. Эме кылдык, анан акырында мына билесиңби, мына новое шоссе 8ге келдик. 8ге келгенсиз. Мына аркабыздагы мыяктай дом экен, ол бирок трещинасы бар экен. Баягы немеде жаңы эле дом экен. Биктин дом экен. Ошентип келип анан баягынтип узакка созулуп калды. Бирок бизге баягы убакыт өткөндө эле билинбеди неме кылгандан кийинчи. Баягынтип биринчи гана баягындай неме болду, баягы одобренияга чейин гана. Одобренияга чейин мындай да, Назир эже кардарларга кыйынчылыктарды биз көп айта бербейбиз да. Бирок баягы аракетибиз токтобойт да. Сиздер көрбөйсүздөр анычы. Аракетибиз токтобойт. Анан ошол эле моментте биз көп кардар менен иштейбиз. Азыр быйыл дагы азыраак кардар менен иштеп калдык. Мурдагы менден үй алган кардарларга ыраазымын. Себеби эч кандай информация жок эле, документ тапшырып эле уланып иштей берет элек да. Одобрение чыкканда кабарын айтат элек, үй издейт элек, ушинтип эле иштешет элек да. Бирок мурун азыркыга караганда оңоюраак эле дейт. Азыр кыйындашып кетти. Азыр кыйындашып кетти. Мурда болсо Росбанк иштеп турган малда өтө сонун болчу, өтө оңой болчу. Азыр эми мына банк менен дагы иштешип, 1 жыл иштешип калдык почти. Кыйла үйлөнүп калдык десем болот. Анан азыр деле айтты го, тиги бала деле айтты го, силерге гана одобрение берет окшойт Транскапитал банк депчи, ошол сыяктуу. Одобрение алгандын дагы өзүнүн нюанстары, жолдору бар. Ошентип алып берип атабыз. Сиңдиңиз дагы сүйлөй кетсин. Кер ана, бер болу бияк Москвадан тапкан сиңди. Назир эже, мен биринчи мурда ой бүгүнкү отчугучуну берет десеңиз, ырасы сүйүндүм. Вай, Кудайга шүкүр, шухотунам эле ой жоли бурдия. Балалардын рохатыны көрейин. Тенжериңиз сообусу ир хотун коша карыйна. Ило машида хамма фарзалдарыңыз тойларына кылың. Büyüp насип кылсын ога ойларыңыз. Сиздин тенжериңиз сообусун сизге. Ушунчалык коллап, жардам бердиңиз. Ниятиңиз неме болсо хамма ниятларыңызга жетиң. Sizin farzandlarınız bo'lsa rohatini ko'ring farzandlaringizni. Bularni hammalari mushkullarni oson qilib yuribsiz. Zimnalaringizni, tenjolaringiz sog' bo'lsin. Mana videochi bolalarni hammalarini tenjolari sog' bo'lsin. Kelin bo'lsa yaxshi joylardan ato qilsin bularga ya. Ошо мекендештер, эгерде сиздер дагы Кыргызстандын жарандыгы менен үй алам десеңиздер, биринчи кадамды таштаңыздар, келип биз менен келишим түзүңүздөр. Анан калганын Кудайдын буйруганындай болушунча биз тараптан колдоо көрсөтүү, аракет кылуу, сиздерди үйлүү кылуу негизи максатыбыз. Андыктан сиздердин да кыялыңыздарды ишке ашырып, сиздерди да үйлүү кылууга ар дайым командабыз менен биргеликте даярбыз.